Күнүгө адамга кыйынчылык келет, сыноо келет. Сыноосуз дүйнө болбойт. Бул дүйнөдө бүт нерсе сыноо. Чутасыздарбы? Ошон үчүн ар бир сыноо келгенде бул Алладан келди. Мага Кудай Таала берди деп түшүнүш керек. Анткени Аллах өзү айтат да Куранда, бизде бир да пендеге өзү көтөрө албай турган сыноо бербейбиз дейт. Демек сен көтөрө ала турган сыноо келет. Сыноону сен көтөрө аласың, ошо ар биринин даражасына жараша сыноо келет. Ошо сен ушул сыноону көтөрүш керек. Бул нерсе Алладан болду деп жакшылыкка жорутуш керек. Иншалла ошонун аркасында жеңил. Мисалы бир күн мончак боло турган болсо, эртең мончак сыноо келиши мүмкүн. Эртең болсо момундай келиши мүмкүн. Сыноочу адамгачы мүмкүн эмес. Бул сыноо эч качан токтобойт. Адам баласы өлгөнгө чейин болот. Ошон үчүн мен жанатан бери айтып аткан нерсем ушул. Силер спортто жүрүп, ошол нерселер сыноодон чыгып кетүүнүн жолдорунда жүрөсүңөр. Оорчулук келди, машалла. Кимдекен ошо менен өзүңдүн стрессиңди чыгар. Жок, деп ошого бекем боло турган бул спортта ошо чоң жардам берет. Демек эч ким сыноодон сыноо мага болбойт деп айтпаш керек. Бүгүн мисалы бирөө жыргап жүрөт да, бирөө мисалы укмуш, курсагы ток, кайрысы жок, машинага которуп жыргап жүрөт го. Карасаң көбүн көрөсүң, бомж болуп калгандар. Эмне үчүн дегенде сыноо келгенде көтөрө албай калды. Келечекти билгендей эле сүйлөшөт да кээ бирлерчи. Келечекте бүттү, мен уже болбойм. Жок, сукон, келечекти Алла билет. Бул сыноо. Мындай карасаң, адамдын жашоосунун акыбалы өзгөрүп турат. Мына бүгүн оордон жеңилге болот. Бүгүн кедейликте байлык бар. Байдан кедей бар, субханалла. Бүгүн ооруп атасың, эртең шипа болот. Бүгүн соо жүрөсүң, эртең ооруп каласың. Адамдын жашоосунун акыбалы өзгөрүп турат дайыма. Ошонун себебинен келген нерсени биз сыноо деп айтабыз. Ошонун себебинен келген нерсени сыноо дейбиз. Ал эми сыноо болсо ар ким ар кандай келет. Көтөрө ала тургандай келет. Карасаң, эми ошол себебинен машалла бул сыноо деген нерсе бул адамдын башына күнүнө 99 бала келип турат, сыноо келип турат. Эркекке да аялга да. Күнү такыр болгондо колуңа тикене кирип кетсе, бул да сыноо. Түшүнөсүзбү? Бала келип болбой калса сыноо, банкрот болушуң сыноо, жашоодо эчтеке болбой атканың сыноо, аялды болбой атканың сыноо, күйөөлүү болбой атканың сыноо. Бул бар ата эне менен бала мамиле болуп аткан сыноо. Керек болсо бул жерде отурганыңар да сыноо азырчы. Чын бул сыноо. Мындан өтүш керек. Адам башына сыноо келбей койбойт. Кимдин башына сыноо келбесе анда проблема болот. Эгерде жашоодо ийгиликтин бардыгына жетүүнү кааласаң, анда ниетиңди оңдап. Субханалла. Ар бир сага Кудай Таала берген нерсеге ыраазы болуу керек. Ыраазы болуу керек. Мисалы, бир адам ушул жерге азыр маршрутка менен келди. Машалла. Алла маршрутка менен жеткизди. Бир адам азыр ушул 570 менен келди. Алхамдулилла. Машалла. Алла жеткизди. Алла Таала 2 унаа менен бир эле жерге жеткизди. Демек, инсандын ушул бияка келишинде, басышында, турушунда, кылган амалында ар дайым ниет зарыл экен тургандар. Ниет зарыл. Ниетти ушунчалык кылыңыздар, эч ким башка бирөө сиздин ниетиңизди кол сала албай тургандай кылыңыздар. Анткени адамдын ниетине шайтан деген бир бузуку дайыма кол салат. Ал бузуку үмүтсүз кылганга аракет кылат. Үмүтсүз кылганга аракет кылат адамды. Айтат экен, сен эми оңолбой калдың. Сен эми жакшы болбой калдың. Сен эми ушуга жетпей калдың. Эми болду. Сен